Бүгүн 33-чү ирет өткөн Париждеги жайкы Олимпиада оюндарына катышкан спортчуларды кыргыз эли эски аянтта салтанаттуу тосуп алды. Анда мамлекет башчыбыз президент Садыр Жапаров тараптан спортчуларга акчалай сыйлыктар тапшырылып, автоунаалар белекке берилди. Дзюдо боюнча Олимпиаданын катышуучусу Ирлан Шеров мамлекетке жана кыргыз элине ыраазы экенин айтты. Мамлекетибизге биринчиден чоң ыраазычылык айтам. Ошондой бизге колдоо көрсөтүп атканына бүткүл кыргыз элиме чоң рахмат. Буйрман болуп бизге барет этип, бизге колдоо көрсөтүп, ал жакта күрөшүп атып сезилди. Кадимкидей ошо бүт кыргыз элиме, бүткүл кыргызстандыктарга биз мамлекетибизге чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Ал эми күмүш медаль менен ийгиликтүү келген Мунарбек Сейитбек уулу да калың кыргыз элине ыраазычылыгын билдирди. Кыргыз элиме абдан чоң ыраазычылык. Эмнеге дегенде баардыгы дуа кылып атышты. Момундун куралы дуа дейт. Ошого дуанын берекетинен чемпион мындай экинчи орунду алып келдик. Рахмат баардыгына чоң. Бокс боюнча Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу Мунарбек жакшы даярдыктан өткөнүн белгилеп, аны менен кошо Олимпиада оюндарындагы өзбек секунданты тууралуу да айтып берди. Алтын деп барганбыз, биз барганда эле алтын алабыз деп барганбыз. Өзбек секунданты сразу эле барып эле главный тренер Өзбекстан досум. Сразу эле ошого айттым. Жөн эле жүрөт, мага жардамчы болуп чыгып турсун. Мен жаңгысмын дедим. Ошентип анан чыгып калды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов спортчулардан алтын талап кылуу бул кошумча психологиялык жүк экенине токтолду. Биз эми алтын дебешибиз керек экен. Биз жеңиш деп айтышыбыз керек экен. Алтын деп атып, бакуш балдарга кичине психология жактан дагы өтө чоң басым болду да. Аны өздөрү да мына азыр күнөөлүү болуп сезип жүрүшөт. Элестетсеңиз, баягы мурунку Сиднейде, мурунку Пекинде, Рио-де-Жанейрода мындай оны уктасак да түшүбүз керек эмес. Ошондуктан сүйүнөлү, кубаналык. Ошентип эски аянттагы салтанат аяктагандан кийин спортчулар менен машыктыруучулар пресс-конференция берди. Жана анда бир нече кызыктуу суроолорго жооп алынды. Алардын эң актуалдуусу спортчуларга психолог, диетолог керекпи деген суроо эле. Окуу машыгуу жыйындарында булар айлап жүрүшөт, соревнованияларга жүрүшөт. Анан аларды коштоп ошол эле психологдор, ошол эле диетологдор жүрө албайт да. Анан бир программаны берип коет да, бул жерде ар кандай учурлар пайда болуп калат. Кээ бир жерден мындай агайлардын өзлөрүнүн программасы бар да, бир жылга программа коюлат. Анан кийинки олимпийский цикл деп 4 жылдык программаны коюшат да, ошол программа менен башка машыктыруучулар иштешип башташат да. Анан бул жерде деле психолог, диетологдордун деле кажети жок да. Дагы бир тактай турган нерсе, жаракатына карабай коло тагынып келген Айсулуу Тыныбекова карьерасын жыйынтыктайбы деген суроо болчу. Бардыгы айтышты, сен ушул жыйынтык кылабы, борцовкасын чечеби деп. Ал учурда чын айтайын, мен чарчаганыман эч кандай ой деле болгон жок мен. Ушул медальга жеткенибизге ыраазы болуп эле азыркы учурда да чарчап атам. Мен ойлойм, 1 айбы же 3 айбы, жарым жылбы мага убакыт керек, мен өзүм ойлонушум керек. Өзүм эс алып алгандан кийин мен мындай туура жооп айта алам деп айтам да. Ал эми Жуламан Шаршембеков болсо 60 килограммдан 67 килограммга өтүү боюнча суроого алтын алсам өтмөкмүн. Эми машыктыруучуларым менен кеңешишим керек деп бир аз буйдалганы менен качан үйлөнөсүң деген суроого так жооп берди. Суроо, сиз ошол Парижде жүргөндө ата-энеңизден массалык маалымат каражаттар интервью алып, анан Жуламан быйыл Париж олимпиадасынан келгенде үйлөнөт деп айтышыптыр да. Ошол боюнча быйыл үйлөнөсүзбү? Кыздардын ушул эң башкы суроосу болуп жатат. Ооба, Кудайым буйрса быйыл үйлөнөм. Мына ушундай позитивдүү маанайда репортажыбызды соңуна чыгаралы. Сиздер болсо биздин каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар.